төө куш, аюу, кашкыр. Төө куштардан баштаганбызда 75 башка жеткизип, эчки менен койдун айырмасын билбейт экен балдар. Жылдың башында 500 сом турат пустой. Төө куштун страустан отход деле жок экен да. Терисин колдонот, канатын колдонот. Биринчилерден болуп алып келдим. Чокуу үйбөбү? 1,5-2 миң доллар. Биттерлебир. Кирпиги да кетет. Эти канча, жумурткасы канча сом турат, канча килограмм болот? Тооктун 30 жумурткасы да. Бунун үстүнө отурса көтөрөбү? Көтөрөт көтөрөт. Австралиянын өзүнөн келген төө куштарды көрөт экенбиз да. Эркек ургачын билбейт экенсиң да. Келе, буят кылба. Кечкине түкүрбөйбү? Павлины понравились. Павлины понравились. Страустан KFC жасайбыз. Дагы келер ма? Жайда окшойт. Усагы да азыр фрукт жеген. Страусту топ, енотты мый деген балдарыбыз болуп атпайбы? Мына жылан планга сатып алып. Түйдүү ажыдар экен да. Тирүүдөй эле болупчу. И латавайс, и пикава. Саламатсыздар. AgriLife KG YouTube каналынын көрөрмандары. Биз бүгүн кул болсун абабыздын зоопаркына келдик. Бул зоопарк каякта жайгашкан десеңер, бул жерде Ала Арчага кете турган трасса экен. Могу арканын жанында эле жайгашып тур бул зоопарк. Бүгүн биз төө куш, аюу, кашкыр, башка жаныбарларды көрө алабыз. Менин атым Аяз Самах, AgriLife KG долбоорун иштетип, Кудай буйрса айыл чарба темалардагы видеолорду жасап, ушул YouTube каналга жүктөп турабыз. Бул видеодо айтып кеткендей эле, биз бүгүн төө куш жана зоопарк жөнүндө кеп кылабыз. Зоопарктын ээси Кул болсун аба менен биз көптөгөн жаныбарлар жөнүндө айтып беребиз. Алар бул зоопаркта кандай жашап жатышат, эмне жеп жатышат, кандай багылып жатат, Кул болсун аба айтып берет. Şu страустан баштаган, төө куштардан баштаганбызда. Муну 2002-жылы алып келгенбиз. 6 баш. 2020 жылдан ашып окуп кеткен турабы. 6 баш. Ошондон 6 баштан азыр канча баш болду? 75 башка жеткизип, андан кийин азыр болсо бөлөк линия менен ушу зоопарк кылалы деп ошоготуп атабыз да. Чогойткон эметкен страустарыбызды алмаштырып, сатып, бартер кылып, бөлөк животныйларга Onu hazır mini zoopark kılıp, oşonu işletip atабыз уже. Ошондо силер 2002-жылдан баштап жалаң страус менен заниматься этебиз, төө куштар менен алек болобуз деп негизи максат болгон экенсиңер да? Башында ошондой болчу да. Кийин эмне ошо зоопаркка кандай эмне үчүн ой ошондой болуп кетти? Бул шаардын четинде бакканда муну кичине кыйынчыраак экен да. Ошондуктан азыр болсо мини зоопарк кылып, страустарды кичине азайтып, алмаштырып, сатып анан элдерге мисалы үчүн шаардан четин границадан бир 2,5 километр. Элдер, балдар келет. Ошолорго кызык аябай. Шаарлыктарды билебиз эми баарыбыз. Эчки менен койдун айырмасын билбейт экен балдар. Ошону көрүп. Баштап атканда туугандарыңар, өзүңөр тегерек четтеги кишилер, кошуналар кандай кабыл алды ушул ишиңерди? Муну башында баары тең туштар, достор баары жылдың даже башында. Андан кийин баарына макул болушту, көрүштү башталганда. Кийин кайра өзлөрү илхом алып, жакшы турбайбы деп эметип кетишти. Эсептегенде ошо экөө ошо выгодно эле. Муну только меники шаардын четинде болуп калып, жана жем, чөп кыйыныраак болуп атат да. Маселен айылда кененирээк жер болсо, бул выгодно эле. Мунун жумурткасы, мунун скорлупасы, мына бул бир эле скорлупасы африканский страустуку. 500 сом турат пустой эле. Пустой эле. А эмне кылат мунду? Муну сүрөт тартат момундай кылып. Декоративный. Өзүнүн сүрөтүн эмелерди сувенир кылып сатат экен да. Бул демек бул төө куштун страустан отход деле жок экен да? Жок, терисин колдонот, канатын колдонот, этин жейт.
Анан казысы бар bunun. Аябай семиздердикиндеги таман, жылкынын таман казысы болот го, так ошондой болуп чыгат. Только чучук жасаганда жылкынын эмесине салабыз. Чегисине. Эгер могу сандарга келсек, биринчи тойгушту канча сомго сатып алдыңар эле? Где-то 1,5 миң, 2 миң доллардан алынган. Границага чейин алып келип беришкен. Границадан алып чыгып беришкен, анан мен бияктан алгам. Кыргызстанда буга чейин сизден башка бирөө алек болду беле? Ага чейин жок болчу, биринчилерден болуп алып келдим да, тиги бул Вознесенский деген селодо бир Талас деген жигит алып келген Германиядан. Ошо бакчу. Андан кийин мен бакчумун. Демек сиз деген эң биринчи Кыргызстанда эң биринчи тойгуш алып келгендерден экенсиңер да? Фермерстводон зоопарк форматка өткөндөн кийин кантипдей каражат жагынан билинди силерге же зоопарк жакшы прибыльный иш болот экенби? Жок, эми зоопаркта деле прибыльный бир 10% эле прибыльный болот экен да. Элдер ойлойт там, акчаны көрүп атат да. Анан дүйнө жүзүндө деле ушундай экен да. Мондай эмелери, аралары ачык экен да, анан моюндары узун, мындай кичинекей балдар өтүп мындай чокуп ийбейби? Жок, бул деле чокубайт, просто жем бирдеме берерде мойну сунбаса, аябай акылдуу чымчык болот экен. Жоош булар. Мындай адамга кол салбайт, Кол салбайт. Бунун каралары эркектери, боздору ургачылары. Бир марттан августка чейин ар бир ургачысы бир 10-15 жумурткалар тойт экен. Мурун окуганда китебинде жазылган 80 жумурткадан 120 жумуртка тойт да. Эми ал деген, может быть, климат биздики аябай жер суугураак болуп, может азыраак тугат. Эми булар деген өзлөрү африканский куштарда. Балким климат туура келбей атат да буларга да. Балким ысык, Африкада ысык болсо, балким ошондой китептегидей эле бермек эле. Анан бул семиздиги мына баары семиз болуп турат, потому что биздин малдай эле экен да. Үстү түз болуп турса мына семиз. Анан мунун бир кызыгы бир казысы болот экен бул. Могулардан мисалы үчүн таман чыгат да, таман үчөйлү казы чыгат. Үчөйлү казы. Үчөйлү. Семиз. 100 килограмм эт берет. Бир тойкуштун баасы канча биздин Кыргызстанда азыр учурда? Азыр где-то 1,5-2 миң доллар. 1,5 миң доллардан 2 миң доллар. Бул эмнеси менен бааланат өзү тойкуш? Эти мененби же? Бунун баары эле безотходной да, териси, жүнү, эти баары. Мунун өзүнчө бир кирпиктери эле бир. Ооба, кирпиги да кетет. Эти канча, жумурткасы канча сом турат, канча килограмм болот? Тырмагы жана айтып атпайсыңарбы, ошол любой эле нерсе, жумуртканын скорлупасы эле 500 сом дедиңиз, калган бааларын айтып кетсеңиз. Ушул жумурткасы эми 1 килограмм 200дөн 1 килограмм 900 граммга чейин болот экен. Африканский страустукчу. Анан сатканда биз муну столовый кылып сатсак, мисалы үчүн 3 миң сомдон сатабыз. Бир жумуртканы. Канчадан? Столовый 3 миң сом. 3 миң сом. Инкубация кылып бастырам дегендерге 5 миң сом. Анан эти болсо 1,5 миң сом килограмм. Анан жүндөрүн жана могу артисттер үкү кылып алат, үкү кылат. Могу немеси пиро деп коет го. Бир канаты жакшы, аябай жакшылары 500 сом. Скорлупасы андан сувенирден тышкары бир башка нерсеге жарайбы? Мында кальций көп да, терапия этип кайра чымчыктарга берсе болот, корунго кошуп койсо болот. Африканский страустун бир жумурткасы менен канча киши тамак берсе болот? Бул бир жумуртка где-то тооктун 30 жумурткасы да. Ошондо бир 10 кишиге жетти, спокойно жетет. 3төн жумуртка тийип атат да тоокто. Биздин Кыргызстанда страустун эти, анан жумурткасы деп мындай спрос кандай? Биз мисалы үчүн мен билбейм да. Бизде спрос бар, бирок акча жок да. Бул башка мисалы үчүн каздын жумурткасы, үндүктүн жумурткасына караганда кымбат эле болот да, ошондуктан мындай спрос аз, баасына. Баасына биздики болбой атат да, баасы. Акча азыраак. Даамы жеп келгенде, даамы немен өзгөчөлөнөт ошо үндүктү өзгөчөлөнөт? Кандай деп айтсам, өзүнүн привкусу бар да.
башка мамлекеттерден да YouTube'дан көрүп калдым да. Атайын страустун жумурткасына келип элдер чогулуп, этине келип чогулуп тамак жешет экен да. Силер ушундай практика кылган эмеспеңер? Жок, эми ошону жасайлы деп атабыз акырында. Келечекте, Келечекте. негизи эле ар бир иштин өзүнүн кыйынчылыктары бар да. Анан бул эң кыйын болгон нерселерди эле айтып берсеңиз, ошо төө куш менен болгон окуяларыңар эмне кыйынчылыктар болду? Башында ушу балапан чыгарып алгандан кийин ошону бага албай кыйналдык да. Бирок бул балапандары индуктукунан тыңыраак болот экен. Вовремя жылуу болуп, анан убагы менен тамак ашы менен суусун берсе бутуна туруп кетет экен. Булар 3 айга чейин жакшы карасаң эле андан кийин өлүм деген болбойт да 3 айдан кийин. Топоздун этиндей, жылкынын этиндей болот экен да, сорпос. Жылкынын этиндейби? Тоокуткундай болбойт, индуктукундай болбойт. Бул мен угушум боюнча бул деген диетический деп эсептелинет экен да? Мындай эмеси май азыраак экен да. Май этте болбойт экен да, бул жанагы казысында эле болот экен, бир жерде эле. Анан сорпону эметкенде анан жана сөөктүн ичинин барында трубчатый болот экен да, сөөктүн ичи. Майда. Ошонун ичинин барына семиз болсо май толуп калат экен. Ошондуктан салмагы да оор болот. Арыктардыкы аз эле эт берет мисалы. Мындай союп, шашлык жасап, стейк жасап, бүт эле боло берет экен да мындай. Ооба, боло берет. Стейк деп кээде алып кетет деген. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул өзү эти аябай полезный, диетический деп эсептелинет экен эти. Бул видеону жүктөгөндөн кийин 100 000 лайк чогулса, биз страустан KFC жасайбыз деп айтып коелу. Бирок буларды сойгонуңузда жалко го аябай. Бул өзүлөр жеген тууралуу кичине айтып жеген где-то 3 килограмм жем жейт да күндө. Күнүнө 3 килограмм жем. А мындай башка карагандай нерселерди берип атат, жей берет экен да? Жей берет булар. 1,5 килограмм жем чөп. 1,5 килограмм жем, 1,5 килограмм чөп жейт да. Анын ортосунда мындай овощи, фрукты алып келип беребиз. Мындай экономичный экен да, мындай деле отходтор менен. Анан сууну бир 7-6 литр ичет да күнүнө ар бир. Бунун үстүнө отурса көтөрөбү адымда? Көтөрөт кадимкидей. Бул салмагы азыр живой бесигде 130-140 килограмм. Мындай эти сойгондо эркектер 100 килограмм жөндөй берет. Анан мунун жанагы сөөгүчү мындай трубка эмес да, перфорированный эмекен да, жыртык. Ошонун ичине бүт май толуп калат экен. Май чыгат экен. Анан салмактуу болуп, нормально болот экен. Ошондуктан учалбай атпайбы куштар чоң болуп болсо. Эми башка түрлөрүн көрбөйлү төө куштарын, булар африканский. Бул африканский. Биз азыр мындайраак барсак азыр эмму деген бар да, Австралиянын страусу да, Австралияда. Мынаса Австралиянын өзүнөн келген төө куштарды көрөт экенбиз да. А бирок Австралияда аябай ысык мамлекет да, бияктан чыдап атышабы жакшы? Ой, көрүп эметти муну деген мен башта жумурткасынан алып келип эметкен да. Жумурткасына. Бирөөдөн жумуртка сатып алып, ошону мына бул жерде 2 чоң семья. Биягында 3 бар да. Мунун бир жаман жери что эркек ургачын билбейт экенсиң да. Анан булардын үнүнөн эле тааныйт экенсиң да. Анан бир 14-15 жумуртка туйт. Кайсы убактында аралыгы? Бул азыр февралдын аягында, февралда туй баштайт. Кышында туйт экен бул. 2 семья же 3 семья алып келип бир 2 гектар жерге кой берип ийсе, өзү эле көбөйүп кетчү дейт экен. Актап ичи дейт экен да. Булар деген мындайча айтканда эмеге болот. Прибыльный, ушул страус именно, ушул төө куш прибыльный экен да. Мунун майы эме экен да. Майын косметикага колдонот экен. Бул где-то жумуртканы 14-15 туйт экен. Анан жумурткасы мондай темный болот экен да, кара. Кичинекей болот. Кичинерээк бир 600-700 граммда бирөөнүн салмагы. Bunun baası kança? Bunun baası hem yok bu жерде bizde, bunun baası yok değil mi? Bu bunday ya. Yok bunday. Anan keyin bu inkubasiya kılgаны 52-55 gün ekan bunun. Ana bunun kızık bolgon jeri bunun erkegi basat ekan da, jumurtkanысы.
Кызык экен, а? Ошондуктан өздөрү эле көбөйүп кетчү да экен да булар. Нак биздин эл кыргыз элине нормально жарай турган эме экен да. Бизде ким страус менен төөкуш менен алек болом десе ошол ошону сунуштайт экенсиң. Сунуштайм. Кулбосун сиз ошондо деген бир гана бул зоопаркты карабастан келип силерден опыт алып, консультацияга келсе деле болот экен. Ооба, сурайт, мен айтып берем, түшүндүрүп берем. Ошо молодец экен. Ооба, суроолоруңар болсо, бул видеонун астына комментарийге жазсаңар болот. Кулбосунабыз окуйт сөзсүз түрдө. Жооп беребиз. Баалары боюнча кичинекей жыйынтык чыгарып кетели. Бүгүнкү күнү бир төөкуштун баасы 150 000 сом экен. Бир жей турган жумурткасынын баасы 3 000 сом. Инкубационный жумуртканын баасы 5 000 сом экен. 1 килограмм эти 1,5 000 сом. Жада калса жумуртканын кабыгынын баасы 500 сом экен. Боору, жүрөгү, майы, канаты жөнүндө маалымат биздин Кыргызстандын ичинде жок экен. Ошондуктан мен российский сайттардан карасам, боору 1 килограмм 1200 рубль, жүрөгү 1 килограмм 1300 рубль, майы 1 килограммы 3200 рубль. Канаты перо, эми ал кооздугуна жараша, узундугуна жараша 200 рубль, 500 рубльдин тегереги. Эми зоопарк тууралуу сөз кылалы. Бишкек тургундорунан Кыргызстанда кандай зоопарк бар? Барып көрдүңөр беле? Деги эле ушул зоопарк жөнүндө ой пикирлерин сурап көрдүм. Мен кабарым боюнча шаардын ичинде зоопарк жок го дейм. Кыргызстан боюнча акыркы укканым боюнча Караколдо зоопарк бар деп уккам. Шаардын тегерегинде, шаардын ичинде жок. Бишкектин тегерегинде менин билимче 10 микрорайондо бир зоопарк эмес, кичинекей зоопарк бар болчу. Кыргызстанда эң чоң зоопарк менин билимче Караколдо бар. Эми Бишкекте зоопарк деген жок да. Мисалы мен өзүм Японияга да барып көргөм, а зоопарктар аябай кызыктуу болот да. Эч ким мисалы бизге деле Бишкекке салып койсо аябай жакшы болмок. Бара турган жер болмок. Бош убактында барып көрүп келгенге дегендейчи. Знаем то, что есть в Караколе только один зоопарк и все. Видела я страуса, медведя, но остальных животных не видела. Мына жаш балдардын өсүүсүнө, өнүгүүсүнө зоопарк болгон жакшы. Себеби азыркы шаардагы балдар көп нерсени, эч нерсени билбейт. Мисалы ит менен мышыкты гана билет. Живой көргөн, анан эми жанагы фильмде көргөнү башка. Негизи мына Кыргызстанга зоопарк керек. Зоопарк болсо инилерин да барып көрсөтмөкмүн. Алардын воображениясына жана жаңы шаардын ичинде көп деле животныйларды көрбөйт да. Анан карга, мышык, иттерден башкача. Анан башкаларды да көрсөтүп, страус, айыл кашкырларды кандай вживую картинкадан эле эмес, вживую көрсөтүп, кичине көрсөткүдөй кылган жер ачылса жакшы болот эле да. Знаю, что есть пара зоопарков в Кыргызстане, в частности, один из них в Караколе, один есть в окрестностях Карабалты. В Бишкеке, не знаю, где здесь именно есть какой-то большой зоопарк, есть мини-зоопарк в ГУМе, далеко отсюда. В принципе, и все, других не знаю. Животных вживую я видела только в цирке. Төөкуштан кийинки эле кайсы жаныбарлар келип баштадыңар? Башында ушул эме келди, тооктор, декоративный тооктордон алып келдим. Тиякта мисалы үчүн японский тоок бар, чистый. Ошондон анан павлиндерди алып келдим. Павлиндерди. Ошодон эле бизде эле бар экен, бизде домашний, анан фазандар, домашний фазандар. Кекиликтер тоже домашний. Экотехинспекция мисалы үчүн кыргоолду кекиликтерди бакканга уруксат бербейт экен. Эмне? Ушундай кызык экен биздечи. Ушундай закон принимать этип алып бир. Алар өзлөрүнө жарай турган закондорду алган. Атып жепсе болот экен. Баккан болбойт, э? Болбойт. Кыргызчасы мунуку тоос деп коет экен. Бул индийский павлин, ошонун ичинде классификациясы черноплечий павлин деп коет экен да. Бул эркеги. Аябай кооз экен эмелер, куйругу. Бул куйругун мисалы күзүндө түшүрүп салып полностью. Анан жазга чейин момту восстановить этилет экен да. Где-то бир 150 эме болот экен. Канат. Ошонун баарын полностью түшүрүп, салмагы болсо бир 7-8 килограмм болот. 7-8 килограмм? Биягында болсо бөлө чистый индийский павлин бар. Ар жагында актары, ак павлиндер, бирөө эркек, бирөө ургачысы.
Булар өздөрү эмне жейт? Неме? Бул индук айлада. Индуктун өзү чөп жейт, жем жейт. Анан тетягында ардикина деген павлин бар. Ардики тиги аркынысы агала болгону. Бул болсо ак менен индийскийдин кошулгандагысы. Декоративный тооктор, короз менен, киченекей декоративный кооз тооктор да. Ланда жумурткалык иштеген. Ооба, киченекей болот да. Бул биздин индуктар, кадимки эле индуктар. Могу жерде карышкыр. Бу жерде енотообразный собакообразный енот бар да бу жерде. Енотообразный собака. Енотообразный собака. Бу жерде бул эми түн. Аны көрө албайсыз да? Ооба, тегин ичинде турат, күндүз уктайт, кечинде кечке түштөн кийин 5-inde чыгат да. Хаски. Көздөрү эки баш. Лайка. Ооба, бир көзү эки түрлүү экен да, эки. Кандайсың? Красавица. Бул жерде бир эчкилер бар эле, аны жылуураак жерге жиберүүдүк. Бул эмне породадагы? Бул камори деген индийский эчки экен да. Анан бул ургачысы сүттү көп берет дейт да. Ушуну биздин эчкилерге кошуп алса, сонун болчу да экен да. Сүтү да анан өзү да чоң болуп атпайбы? Эми зоопарк болгондо биз Бишкекте негизи эле ушул жерде эле экен зоопаркчы. Аябай мындай бизде дефицит эмеспи жаныбарларды көрүшчү. Мындай развлечение деле жок. Жаныбарларды көрөм деген жерлерчи. Ошол силерде статистика боюнча кандай посещаемость болуп атат? Азыр бизде ошо суббота, воскресеньеда келет да. Көбүнчө элдер, Погода жакшы болсо келет суббота, воскресеньеда. Мындай күндөрү погода жок болсо ошо келбей калат мисалы үчүн. Ошондой да погода. Шаардан где-то 1,5 километр болгон. Чоң арыктан бияка чейин 1,5-2 километр эле. Жакшы. Жапжакын эле экен. Могу тиге чейин автобустар жүрөт, бери маршрутка жүрөт. Суулдап келе беришет. Кээ бирөө өзүнүн эмеси менен келет. Биздин өзүбүздүн клиенттер бар, уже 5-6 жылдан бери келип аткан, постоянно келет. Мурун страус көргөнү келчү, азыр болсо хотя бы мини зоопарк. Анан мен да тетека атайын темирден, бетондон өзүнчө галерея жасап атам. Ооба. Ошол да жөнүндө айтып берсеңиз, аябай ажыдар, темир ажыдардын жанына келгенде кантип сүрдүү ажыдар экен да, мындай тирүүдөй эле болупчу. Ошону ким жасады, кандай жасады, эмне идея, каяктан идея келди, айтып берсеңиз. Эми бул интернетте бар экен, ошону ошол жактан эметкенбиз. Акырындан ушул жака галерея кылып атабыз, жаран бизде жок эмелерден коелу деп атабыз. Тетягына мисалы үчүн аркар коебуз, момунун ортосуна бүркүт, бияка болсо ак илбирсти коебуз. Ушундай эле ушундай форма менен. Биягын барса таш менен облицовать этет, таштын ар кайсы жагына жанагы драфа мисалы үчүн кара куур деген бизде жашаган мурун азыр жок болуп кеткен бир эмелер бар экен да, аябай кооз. Ошолордон коюп коебуз да. Кудай бурса, акырындан. Буларды ким өзүңүз жасайсызбы? Буларды заказ берип жасатып, могу бир Юра деген бала жасалган. Орус жигит. Кунг-фу панда. Бул панда бул болсо. Бул материал эмне материалдан жасалган? Бул баш жагын эме кованный кылып жасаган, темирден жасалды да бул. Эми балдар үстүнө чыга калып атпайбы? Ошондон нормально бул чыдайт да. Понилер. Бuyakta понилер. Лошадь пржевальского деп. Жок, андан жок, ал бөлөк да, бул бөлөк. Пони башка. Башка. Бул понилер бул жерде экөө ургачы, бирөө эркек. Ургачы? Ургачы менен бул агы да ургачы. Булар где-то жазында Кудай бурса балдарды, кичинекей балдарды катание кылабыз. Текеде англо-нубийский. Бөлөкчө, кичине. Бирөө страуска пониге алмаштырып алдым, экини. Бирди алмаштырдым. Ошол тетиги агы кызылы ошонуку. Андан азыр 3 болду. Эми дагы быйыл Кудай бурса экөө кошулат да. Экөө качты да, кошулат. Эки баш, Кудай бурса жазында. Булар азыраак эле чөп жейт экен аз. Анан жазында жер жакшы кургагандан кийин балдарды, жаш балдарды катание кылам да. О, жакшы болмок экен. Могу кичинекей балдар аябай көп келет экен да силерге. Жыргап үстүнө отуруп, минип. Бuyakta mamalak бар, топоздун мамалагы. Экөөнү алып келдик эми, Кудай бурса.
Канча чакырасыңар? Момалактар, топоздун балдары. Келей, уят кылбай. Эме пирмал сүт ичет. Ошону эме Курсагы токко азыр. курсагы топ тозу. Булар эми чоң болуп эметип калганда кандай кармайсыңар? Чоңойт эми чоң клеткасын чоңойтуп коебуз. Кармайбыз. Каяктан алып келдиңер булар? Муну көлдөн алып келдик Тосордон. Бияк Кудай буйрса полноценный бир чоң зоопарк болот экен да келечекте. Келечекте болот. Ошого келаткан турбайсыңарбы? Ойлонотабыз ошондой эле. Бул жерге жазуусун Муну койбойсуңар. жаңы алып келдик. такое? Это як. Як? Детеныш яка. Теленок. Ошентип элдер сурабаш үчүн мындай кыргызча, орусча, англисче жазып койсоңуз керек экен. Жазабыз. Иностранецтер келгенде андай. Что же животное деп жүрөсүң? Мамалакты бир ургачы, бир эркек алдык быйыл. 6-7 ай болду. Ошону чоңойтуп көрөлдөп атабыз. Кудай буйрса келгиле. Жазында жана эме кыркабыз да, кооздоп декоративный иттерди кыркатып ошондо заказ берип атам, ошондо кооздоп кооз кылып коебуз. Аябай кооз болот. Эми аюуга баралы, аюуну көрөлү. Кашкыр бар жакта, аю бар, Кашкырды көрөлү, төөлөрдү көрөлү, балык бар. балык көрөлү. Карп кою, бул Япониядан чыгарылган балык экен. Бизден да жана карптан мындай разноцветный балык чыгарыппыз да. Ошону эл көрсүн деп, атайын клиенттер көрсүн деп, шуну багып атабыз. Мисалы үчүн могу жерде бир куб сууда 15 килограмм балык бар да. Бул балыктарды качандан бери карап атасыңар? 3-4 жыл болду уже бул балык. 3-4 жыл. Азыр ушу балыкты дагы көбөйтөлү деп атабыз. Буларды мындай жеп салып Жок, буну жебейт экен да, бул баасы да кымбат экен, через сыйгында. канча болуп калат экен? Булар где-то бир чоңдору $100 да. Билесиз эле? Билем. Бул Африкадан келген Жок, бул Арабиядан, арабский төө. Арабский төө да. Бир горп бар да. Казакстанда байгеден утуп алып, бирөөлөр ошолордон сатып алганбыз. Казакстандан байгеден утуп алып. Бул өзү кичинекей кезинен бери бияктабы же? Бул 5 жыл болду уже булар. Келген эркектөө, ургачы төө издеп атабыз ушундай. Бир горп. Мына свет ак болсо сону болот эле да. Бунун деген постоянно эле биякта клеткада эле. Клеткада кээде чыгып турат, бул жерде биздин клеткасы чоң эле. Жегенде Жегенде бул жанагы кой эчки понилерден калдыктарын жейт. Понилердин калдыктары. Анан өзүнүн тикенеги бар экен, жана тоо тикен деген бар го. Ошо тегерегибизде бар, ошонун күзүндө кичине даярдап алабыз, ошондон берип турабыз. Кул болсун, могул төөлөр баягы түкүрүп салат деген кинолордон көрүп калабыз го, түкүрүп салат эле го, бетке эч кимге түкүрбөйбү бул? Жок, бул түкүрбөйт экен, бирок азыр как раз эме брачный период болуп атат да. Ошондон кичине шилекей чыгып атат да. Атат эч кимге түкүрбөйт. Тиштеп коюшу мүмкүн, себедеш керек да. Бул биякта коноктор келип көрүп атканда эмне менен тамак берип коет же болбой берсе? Берет эми чөп чардан алып, чөп чар, морковка, сарковка кырып койсо болот, э? Помидор, перец. Баарын жей берет бул. Всем привет! Мы из Бишкека, и сегодня мы решили приехать проведать зверюшек, потому что мы много были наслышаны от наших друзей, чтобы ребенок посмотрел на животных, которые не увидишь в обычной жизни. Нас очень впечатлили. Кто, Тимофей? Верблюды. Страусы. Медведица Маша, замечательно, просто никогда мы в жизни не видели. Павлин мне понравился. Павлины понравились. Мы в полном восторге, что у нас есть такое заведение, куда мы можем поехать всей семьей. Мы очень рады, что у нас это есть, тем более на свежем воздухе провести время. Это очень здорово, мы это очень благодарны. И мы хотим пожелать успехов этому месту, чтобы все развивалось, росло и расширялось, и чтобы больше сюда приезжало людей, которые могли показать нечто такое интересное, чем в повседневной жизни мы наблюдаем. Обычных кошек и собак. Да, Тимонь? Да. Кто тебе еще понравился? Ну, кто мне еще понравился? Мы привезли сегодня много всяких вкусностей, Волк. такие как... Да, волк.
морковь, капусту, всякую зелень. Мы угостили их, они так нам любезно тоже ответили. Бишкектен келгем, мен биринчи жолу келдим, алыс болчудан. Мага аю, страус, анан кой, павлиндер жаккан. Анан дагы карышкыр. Дагы келем, жайда окшойт. Да, животные нравятся мне. А какое животное тебе здесь еще понравилось? Такие животные нравятся мне. Нравится, да? Да, они очень кусаются и чуть-чуть маленькие. Минут 10 сяла домики. Я видела кики и радовалась, и пикала. А ты придешь еще сюда? Да, еще я найду кучу лоты, я буду ее кувать и радоваться. Кашкырды болсо бул Сары Бурун деген коом бар го, федерация. Ошондогу кашкыр, ошолор мага беришкен да. Ошо баккандан кыйналышканбы. Канча жылдан бери ушу кашкыр? 2 жыл болду да. 2 жыл. Кандай тамак берип эмне болот? Эми тамакты эт жейт, анан каша кошуп беребиз. Эт. Основной эт жейт да. Элге көп көрүнбөйт экен, жашын алабы? Нормальный эле азыр, как домашний эле да. Жазында дагы кандай жаныбарлар кошулушу мүмкүн? Жазында бул улактар бар азыр кичинекей. Кооз. Ошолорду коебуз, козу бар бир, жакшы кооз. Улактар да? Жылуу жерде да азыр. Анан мындай пландар көп эле, действительно. Мисалы үчүн маймыл алып келсек, жылан алып келсек, мунун баары эле проблема экен да. Алып келсе болот. Бирок бизде кыйынчылыктар көп эле болот экен. Тормозу кылгандар көп экен да. Мындай мыйзам менен кандай эмелер болот, кыйынчылыктар болуп атат. Мисалы үчүн кээ бир жаныбарларга лицензия алынат, кээ бирлерде атайын уруксаты менен кайсы жаныбарлар менен көп кыйынчылык болуп атат силерде? Эми азыр бул кызыл китептеги жаныбарларды башка бакканга болбойт, а биркилеринен лицензия алып бага берсе болот экен. Мисалы үчүн ушул жерде элик чуркап жүрсө жакшы эле болот эле деп алдарга. Такой уруксат бербейт экен. Мындай келечекте да болушу мүмкүн эмес. Биздики давление по вопрос болуп атат, ошо чечилсе, ошо менен сразу министерствого обращаться этебиз. Чогуу жана аю деген буруй медведь. Бул Россиядан келген медведь эле. 18-жылы бир Сабитов деген Красноярскден сатып алып, самолет менен Москвага учуп, Москвадан Бишкекке келип, 18-жылы. 32 килограмм экен салмагы болгон үчүн. Аны болсо азыр биздин экотехинспекция незаконно келген деп атат да. Аны мен 21-жылы сатып алгам. Справа эме бар, договор бар. Эми ошо туура эмес келген деп. Азыр ишибиз Аламединский соттон областнойго өттү. Ушуну тиги Караколдогу жанагы Бугенеде болуп калыптыр го, Каракөз зоопарк. Бугенедеги билбейм, частный болчу, азыр атын Бугене кылып коюп. Ошого беребиз деп атат да. Бугене өзүнүн мисалы үчүн жана 3 ай ичинде, 2 ай ичинде нормальный алса жакшы болот эле да. Если ошолордун айысы биз меникинен тыңыраак же мындай семиздирээк болсо мен унчукпай эле өткөрүп берип коймокмун. Сиз мындайча айтканда ал жакка тапшырып берсеңиз аюуну аябай көп риск болуп аткан экен да. Мындай ишенбей атасыңар, э? Ишенбейм, эмне ишенбейм. Ушу өзүнүкүн азыр нормальный бакса эмелер. Азыр кичине реконструкция кылып коюппуз учуудан кийин. Эми биз ушул видеонун форматында көп интервью алабыз. Элдер комментарий жазышат, кандай ойлорун, пикиринчи. Менин оюм боюнча аюу ушу сиздин колуңузда эле жүрүш керек экен да. Биринчиден анткени деген сиз деген кичинекейиңизден бери багып атыптырсыңар. Экинчиден мен өзүм өз көзүм менен көрүп акыбалы жакшы экен аюунун. Анан бул жерден мен көрүп атам, кичинекей балдары көрүп аябай суктанып атышат да. Мындайча айтканда биринчи жолу аюуну көргөндөр бар. Сиз деле калсын каалайм да. Сизде деле болсун ушу аюу.
Анан ушу аюуга мындай ар бир жаныбарга түгөө керек эмеспи? Ошол жагы кандай маселесин карап атасыңар? Эми бул чечилсе, соттошуп бүтсөк анан чечет элек. Бул аюунун өзү баасы деле арзан эле экен Россияда. Просто алып келгенде документтерин жасап алып эми кандай алып келишти билип калдык. Алып келе беребиз. Арзан эле экен аю. Көп экен да Россияда. Орустардын негизи эле аю. Анан мындай помещение, по-моему, редко. Кимде мындай жок да 3 метрден аюуну көрүп турсаң, бул ошо кызыктуу өзү деле. Элин балдарга деле, любой кишиге. Үстүндө тем более жанагы обыкновенный свет күн тийип турсун деп үстүн жаап койгом атайын. Ана темирлерден өтүп сетка да, арматурада. Тиге тийип турат күн. Ичинде бассейни бар. Суу. Жайында да, кышында ал иштебейт, жайында. Кадимкидей жазында күзгө чейин бассейнге түшүп турат. Таза суусун агызып коюп, кайра таза коюп коебуз. Билбейм, бул биздикилер эмнени ойлоп атат. Жыттанып сразу билбедиби? Бер жакка карасыңыздар, бер жактан жеген. Маша, келет бери карай, Маша. Маша. Дипандар алабыз bunu. Жаккызы да дейш. Сейт курсагы токто. Тандап. Лаңгалер койсоң моксор. Не, Маша. Барат ана. Кичине жалып карабыз. Курсагы ток азыр фрукт жеген да. Чашкан. Маша. Келесі бар. Онда кулап кетсе... Кулабайт бұл. Башында бір жолы секірген тияқтанчы. Жерден тұр. Канал. Лестница жоқ болчу. Маған қайраған лестница қылып жасап қойған. Бұл күніне қанша тамақ жейді? Емне көресің? Бұл 7-6 килограмм тамақ жейді да. Ертең менен кешінде түшті 3 мал береміз. 3 мал. Кәдімгідей 3 мал. Етті каша қылып араластырып тұрып береміз. Түсте болса фрукт болса постоянно. Бұл зоопарктың иелері 2002 жылы страус баккандан башташканда, ошондон бери ушул деңгээлге жетип, ар кандай жаныбарлар менен толукталды. Биз эми жакын жерде турабыз, ушул бала бакыра менен келип турабыз. Мен ойлойм, ушу шаарда жана шаардын тегерегинде деле эч кандай мындай бир бала бакыра келе турган зоопарк жок элесе, ушул зоопарктан башка. Эми шаардын бала бакырасына кичинекейлерге абдан тарбиялык мааниси чоң да. Шаардык балдар тигиле каргадан башканы көрбөгөн балдар бул жерге келип страусту, тоок, енотту, мый деген балдарыбыз болуп атпайбы? Анан кийин мынабу жаныбарды таанууда тарбиялык мааниси өтө чоң деп ойлойм. Эми мына аю жөнүндө да көп маселелер көтөрүлүп атат. Биз жалгыз аю бул жерде таза жакшынакай багылат. Мен көп келем бала бакыра менен. Эми андан көрө үстүнө кошуп спонсор болуп аю алып беришпейби? Эми аю көрөт элек деп кара колго каяктан барабыз? Бул аю Маша деген нерсе беле абдан жакшынакай багылып, таза, курсагы ток, бүт эле жаныбардын баары таза, жакшынакай каралат. Ээлерине чоң рахмат. Ушундай эл үчүн иштеп, бала бакыра үчүн өзгөчө мындай тарбиялык мааниси зор болгон ушул зоопаркты кармап багып иштеп турушканына. Келиңиздер, көрүңүздөр, колуңуздан келгендер спонсор болгонго аракет кылалы, жалаң эле кемчиликти көрбөй, жакшы жактарын көрүп, жакшы жактарына жардам бергенге аракет кылалы. Тамактанганда кандай кылып, тамактарын эртең менен кечинде эт кашасы менен беребиз. Түштө болсо овощи, фрукт, ушундай рацион кылып койдук да. Үйдөн келатканда ошону ала келем, мисалы үчүн 5-6 килограмм. Же виноград жейт, же алма, малинаны ошо жакшы көрөт, клубниканы жакшы көрөт. Кадимкидей эле аюулар эле. Анан чөп жейт. Чөп. Могу арчаны эч мал жебейт, мисалы үчүн могу жерде арча бар. Ошо арчаны кадимкидей жейт. Жаңгакты жейт, бал жейт. Банан жейт. Ошонун баарын берип атасыздар. Берип атабыз, ошондон семиз да. Азыр салмагы жөн эле дегенде бир 250 килограмм болот. Жүндөрүнүн баары үйдө болуп
тик турбайм. Если ошо начар багылса анда. Бүт условиясы аюуда бар экен да. Башка кээ бир зоопарктарда мындай условия деле жок экен да. Мындай эч кимде бир жакта мындай жок. Көргөн жоксуңар, көргөн эмеспиз. 3 метр. Тигилер атайын ошо комиссия кылып туруп өлөйүн деп калган аю экен. Помещение анажар экен, кир экен деп. Ар бир вход канча сом турат? Вход 100 сом турат. Анан 3 жашарга чейин бекер. Анан бизде жазында жанагы каникулдар жайкы каникулга кетерде элдер көбүрөөк келет да, балдар жанагы экскурсия кылат го, илгери эле кылчалар союз убагында. Ошондо көбүрөөк келет. А так суббота воскресенье нормально. Баасы дайыма сезонго карабастан ошондой эле баада турат. Ошондой. Кийин может быть жана жылан планга сатып алып алып, жок. Жан жөн эле бага берсе болобу, террариумга багайын деп атам, чоң. Элге кызык да. Элдер суранып атат да өзлөрү жылан алып келбейсизби деп. Чоң жыландар. Жыланга бир өзгөчө бир температура керек да. Температура керек экен 25 градустан 35 градуска чейин. Ошото кармап турат. Чоң рахмат сизге. Рахмат силерге. Кул болсун аба, ишиңизге ийгилик. Сиз бир өзгөчө бизнестин ээси экенсиз. Ишиңерге ийгилик каалайбыз. Жанагы аю менен проблемаңызды чечип, аю сиздин колуңузда калып, жаныбарларыңар көбөйүп, бул жерде чоң бир зоопарктын ээси болуңуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат интервьюңузга. Бул видеого кичинекей жыйынтык чыгарып кетели. Биз съемка кылган күнү аябай көп кичинекей балдар менен үй бүлөлөрдү көрдүк. Биз дагы өзүбүз бир жаныбарлардын дүйнөсүнө кирип чыккандай болуп чыктык. Ошол эле кезде биз деген бир 10 түрлүү куштун түрүн көрүп чыктык. 12ден ашык жаныбарлардын түрү бар экен. Өзгөчө бир галерея бар экен. Анан айтып кетпесе болбойт да. Кул болсун аба, зоопарктын ээси аябай меймандос адам экен. Кудай буйруса бизди жазында форель жепетке деп чакырды. Бир өзүнчө бир форель жей турган бир чакан бир бурч жасайт экен, кафе сыяктуу. Анан биз эмки чыгарылышта съемочный команда менен барып, галереяга эмне кошулду, кандай жаныбарлар дагы кошулду, жанагы пониге минип ойногон кичинекей балдарды тапып келебиз, канча жумушчу иштейт, канча айлык алат, жумурткадан, төгүштүн жумурткасынан тамак жасап көрөбүз. Кудай насип этсе, этин дегустация кылып келебиз. Жанагы аюунун маселеси кандай чечилди, айтор эмки чыгарылыш бул чыгарылыштан да кызыгыраак болот деп ойлойм. Бул каналга катталып койгула. Эмки чыгарылыштан көрүшкөнчө.